Бүгүнкү күндө Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому өлкөдөгү ата мекендик жалгыз мунай жана газ тармагындагы эң ири ишкана болуп саналат. Ишкана мунай менен газды чалгындоодон баштап, өндүрүү, кайра иштетүү жана кайра иштетүүдөн алынган мунай заттарын сатуу менен толукталган өндүрүштүк ишкана. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Petroleum Company мунайды кайра иштетүүчү заводу менен таанышып чыгып, заводду жаңылоо боюнча тапшырмаларды берген. Мен азыр көрүп чыктым, модернизация кылышыбыз керек экен. Тыйын таап беребиз, буюрса кылабыз. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчилик жамааты коюлган тапшырманын үстүндө иш алып барып, биринчи кезекте компаниянын модернизациялоо боюнча техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо иштери жүргүзүлгөн. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен каржы булактары табылып, Кыргыз Petroleum Company заводун модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюлган. Өнүгүү жолунда бараткан Кыргызстандын тарыхындагы чоң долбоордун бири болгон 410 миллион долларлык мега долбоордун алгачкы жумуштары башталууда. Аталган заводдо президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жаңы заводдун курулушуна старт берилип, мезгил кутучасы салынды. Мунайды кайра иштетүүчү заводдун жаңыланып бүтүшү менен дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү АИ-92, АИ-95 маркасындагы бензин жана дизель майы чыгарыла баштайт. Ошондой эле автоунаага керектелүүчү суюлтулган газ дагы чыгарылып баштайт. Өндүрүлгөн продукция өлкөбүздүн ички базарында колдонулуп, жарандарыбыз арзан жана сапаттуу күйүүчү майларды пайдаланып калышат. Бургулоо жумуштарын натыйжалуу алып баруу максатында өткөн жылы жаңы заманбап мобилдик бургулоочу станок сатылып алынган. Мындан сырткары ZJ40 үлгүсүндөгү 2 стационардык бургулоочу станок дагы алынып, ишке берилди. Учурда ишканада 7 бригадалык топ бургулоо иштерин жүргүзүүдө. Ишкана 2023 жылды жакшы киреше менен жыйынтыктады. Тактап айтканда 3 миллиард 243 миллион сом консолидацияланган баланстык киреше тапканга жетишкен. Таза киреше 2 миллиард 906 миллион сомду түздү. Ошентип, бул багытта да планды ашыгы менен аткарууга жетишилди. Былтыркы жылы мекеме мамлекеттик бюджетке 2 миллиард 676 миллион сомдук төлөмдөрдү төккөн. Анын 1 миллиард 476,5 миллион сому салыкка, 469,1 миллион сому социалдык фондко чегерилген. Ал эми мамлекеттик үлүшкө бөлүнгөн дивидендтер 730,2 миллион сомду түздү. Ишкана жумушчулардын өз ишине болгон кызыгуусун арттыруу, эмгектеринин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 3 жыл ичинде жалпысынан эмгек акы 58%га көтөрүлдү. Анын натыйжасында ар бир жумушчуга болгон орточо эмгек акы дээрлик 51 000 сомду түздү. 2 жыл аралыгында Арыстанбап айыл аймагында жайгашкан Кыргыз-Нефтегаздын Зорька эс алуу борборуна 450 орундуу 16 коттедж курулуп, пайдаланууга берилген. Жаңыланган бардык шарты бар лагерде эми жумушчулардын гана балдары эмес, облустун булуң бурчундагы жеткинчектер дагы эс алууга мүмкүнчүлүк алышты. Мунай өндүрүүдө ишкананын кызматкерлери аба ырайынын катаал шартына карабастан жумуштарын 1 секунд дагы токтотпой эмгектенишет. Кыргыз-Нефтегаз башкармалыгы жумушчулардын ден соолугун чыңдоого дагы кам көрүп, ал үчүн алгылыктуу аракеттерди көрүп келет. Алсак, нефтчи санатория профилакториясында жумушчулар даарыланып, эс алууга толук шарттар бар. Ошондой эле Арыстанбаптагы нефтчи эс алуу зонасы дагы иштеп келүүдө. Эми катарга Чолпон Ата шаарындагы нефтчи пансионаты кошулду. Жайкы эс алуу учурунда ишкананын кызматкерлери эс алуусун Ысык көлдүн жээгинде өткөрүүгө шарт түзүлдү. Нефтчи футболдук командасы Кыргыз премьер-лигасында жана эл аралык мелдештерде ийгиликтүү оюн жүргүзүп келүүдө. Бирок нефтчи стадиону эл аралык мелдештерди өткөрүү талаптарына жооп бербегендиктен, өлкө башчыбыздын тапшырмасынын негизинде стадионду заман талабына төп келтирүү үчүн реконструкциялоо иши башталган. Жаңыланган стадион эл аралык талаптарга толугу менен жооп берет. Кыргыз футбол биримдиги тарабынан каржыланып,
Заман талаптарына дал келген жарыктандыруу орнотулган. Стадион короосунда спортчулар, машыктыруучулар, коноктор жана күйөрмандар үчүн бардык шарттар жогорку деңгээлде түзүлгөн. Иордания мамлекетинде жаштар арасындагы өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргыз Республикасынын желегин желбиреткен эркин күрөш боюнча Нефтчи клубтун балбандары күч сынашып, Кахаров Рустамжан алтын медальга, Абдраимов Марлен коло медальга ээ болушту. Бул да болсо ишкананын жетишкендиктеринин бири деп айтсак болот. Дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча Урсатбек Исхаков, Өмүрбек Асан уулу, Рустамжан Кахаров алтын медальдарды багындырышса, Марлен Абдраимов коло медалынын ээси болду. Өлкө намысын талашкан бул эр азаматтар килем үстүндө кара күчүнө шай келген чеберчилигин гана көрсөтүшпөстөн, Кыргыздын айкөлдүгүн дагы дүйнөсүнө даңазаладыңар десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын мунай жана газ тармагындагы эң ири ишкана катары бул тармакты өнүктүрүүдө стабилдүү иш алып барууда. Алдыга коюлган план тапшырмаларды жамааттын бирдиктүү иш аракети менен толук жана өз убагында аткарууга жетишип келүүдө. Мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө салым кошуу максатында алдыга перспективдүү пландар жана максаттар коюлуп, аларды ишке ашырууга жетекчилик тарабынан жоопкерчиликтүү аракеттер жасалууда. Кесиптик майрамыңыздар кут болсун.